Өлкөдө жыл сайын 25 майда акыркы коңгуроо аземи белгиленет. Быйыл өлкөдө жарыяланган өзгөчө кырдаалга байланыштуу бүтүрүүчү 2020 иш-чарасы онлайн өткөрүлөт. Ага карабастан Баткен облусунда бул иш-чара жогорку деңгээлде белгиленип, бүтүрүүчүлөрдүн да маанайы жогору. Мугалим бул бир мөмөлүү дарактай. Тамырында билим суусу аккандай, табигатты жаш муунга таанытып, талбастыры ташка тамга баскандай. Баалайлычы мугалимдин кадырын, мертебесин, зоболосун сабырын. Мүрөк суудай арулукту ыролойм, мугалимдер аман болсун ардайым. Мугалимдик бийик кесип чынында, илим жатат анын түпкү сырында. Ак эмгегин даңазалап жазышкан, канчалаган калемгерлер ырында. Баткен облусунда жалпы 236 мамлекеттик орто билим берүүчү мекемелер бар. Быйылкы окуу жылында 12700дөн ашуун окуучу алгачкы жолу мектеп босогосун аттаса, 5011 окуучу 11-классты аяктап жатат. Ал эми 9-класстын бүтүрүүчүлөрүнүн саны 8428. Окуу жылында өзүнүн билими, окуудагы жетишкендиктери менен айырмаланып, алтын тамга артыкчылык аттестатына 112 окуучунун талапкерлиги көрсөтүлдү. Быйылкы окуу жылында илим ойлоп табуулар техника республика олимпиадасында Баткен облусунун окуучулар командасы 3-орунду камсыз кылышкан. Жыл сайын Баткен облусунун билим берүү тармагынын деңгээли жогорулап, жакшы жетишкендиктерди көрсөтүп келе жатат. Акыркы 5 жыл аралыгында республикалык олимпиадада 1, 2, 3 орундарды камсыз кылып келишет. Өткөн окуу жылында 37 окуучу катышып, байгелүү 3-орунду, ал эми облустар арасында 2-орунда камсыз кылышкан. 2019 окуу жылында облуста 24 окуучу алтын тамга артыкчылык аттестатына жана 10 окуучу алтын сертификатка ээ болгон. Ал эми жалпы республикалык тестирлөөнүн көрсөткүчү да көңүл кубантат. Жалпы 3186 бүтүрүүчү катышып, 1931 бүтүрүүчү 110 упайдан жогору балл алышкан. Бул жалпы катышкан бүтүрүүчүлөрдүн 71,7%-ын түзөт жана жогорку окуу жайларга тапшыруу мүмкүнчүлүктөрү жогору. Быйылкы жылыда бүтүрүүчүлөр алтын тамга аттестатына жана алтын сертификатка ээ болуп, жылдагыдай эле жалпы республикалык тестирлөөнүн жыйынтыгында жогорку көрсөткүчтөрдү камсыз кылат деп ишенебиз. Быйыл өлкөдө бүтүрүүчү 2020 иш-чарасы аралыктан уюштурулуп, Баткен облусунда да өзгөчө шаң менен белгиленди. Анда билим берүү бөлүмүнүн башчылары жана ардактуу мугалимдери куттуктоо жолдоп, ыр бий менен коштолгон майрамдык салтанаттын көркү болгон коңгуроо кагылды. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүн сиздерди акыркы коңгуроо салтанаттуу аземи менен куттуктайм. Бүгүнкү күн сиздерге бир жагы кубанычтуу болсо, бир жагы аянычтуу болуп турат. Себеби бүгүн сиздер сүйүктүү мектебиңиз менен коштошуп турасыздар. Бул мектепте сиздер окуп жазууну, сыноолорду жеңүүнү, эмгектенүүнү, ойлонууну үйрөндүңүздөр. Эми чоң турмушка кадам коюуга даярсыздар. Сиздерге узун өмүр, чын ден соолук, албан ийгилик, элибизге, жерибизге жарандуу инсан болушуңуздарды каалаймын. Жылды ийгиликтүү бүтүргөн мугалимдерге жана окуучуларга ардак грамотаны ыйгарууга уруксат этиңиздер. 2020 жылдын 26 майы буйрук 107. 2019-20 окуу жылынын аяктагандыгына байланыштуу областтын аймагындагы жалпы билим берүүчү мекемелериндеги
чыгармачыл мугалимдерге жана мыкты көрсөткүчтөргө жетишкен окуучуларга колдоо көрсөтүү максатында буйрук кыламын. Санариптик педагогика аталышында республикалык конкурсунун областтык турунда байгелүү орунду камсыз кылгандыгы үчүн төмөнкү мугалимдер сыйлансын. Сагынали кызы Бактыгүл, Лейлек районунун номер 5 мектеп гимназиясынын мугалими. Кудайбердиева Гүлзана, Баткен шаарында Бокунбаев атындагы орто мектебинин башталгыч мугалими. Байзакова Гүлзара Жуманазаровна, Кадамжай Семетей лицейинин кыргыз тили жана адабияты мугалими. 2019-2020 окуу жылынын жыйынтыгы менен айрым предметтерди өздөштүрүүдөгү мыкты жетишкендиги үчүн жана коомдук иштерге активдүү катышкандыгы үчүн төмөнкү окуучулар сыйлансын. Туйгунов Анваржон, Баткен районунда Кожобаев атындагы Самаркандек гимназия жатак мектебинин 11 классынын окуучусу. Бекмуратов Дилмурат, Баткен районундагы Нуралиев атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу. Исаков Исакожо, Баткен шаарындагы областтык гимназия жатак мектебинин 11 классынын окуучусу. Нурланбек уулу Мирланбек, Баткен шаарындагы Ленин атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу. Ташматов Тахир, Кызылкия шаарында Карбышев атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу. Узакова Азиза, Кызылкия шаарындагы Кыргызстандын 50 жылдыгы атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу. Саматова Кызжыбек, Сүлүктү шаарындагы Кушматов атындагы мектеп гимназиясынын бүтүрүүчүсү. Абдыгапарова Канайым, Сүлүктү шаарындагы Кушматов атындагы мектеп гимназиясынын 11 классынын окуучусу. Ибрагимов Иса, Лейлек районундагы номер 3 гимназия мектебинин 11 классынын окуучусу. Бегимкул кызы Нурзат, Лейлек районундагы Жаш Тилек орто мектебинин 9 классынын окуучусу. Жаныбек уулу Нуртилек, Кадамжай районундагы Охна гимназия мектебинин 11 классынын окуучусу. Надиров Байел, Кадамжай районундагы Кадамжай райондук мектеп лицейинин 11 классынын окуучусу. 2019-2020 окуу жылында илим, ойлоп табуулар, техника, республикалык илимий техникалык олимпиадасынын республикалык турунда 3-орунду камсыз кылгандыгы үчүн төмөнкү окуучулар сыйлансын. Кылычбек уулу Кыялбек, Баткен шаарындагы Сыдык Айтматов атындагы орто мектебинин 10 классынын окуучусу. Абдыразаков Алишер, Баткен шаарындагы областтык гимназия мектебинин 11 классынын окуучусу. Айдарали уулу Эрнест, Баткен шаарындагы Айтбай Имаров атындагы орто мектебинин 11 классынын окуучусу. Исраил уулу Элнур, Кадамжай районунда Кадамжай райондук лицейинин 9 классынын окуучусу. Сражидин уулу Рашид, Кадамжай районунда Дыйкан орто мектебинин 8 классынын окуучусу. Муратбек уулу Алинур, Лейлек районунда Карабулак орто мектебинин 7 классынын окуучусу. Рыспаев Алишер, Баткен шаарында Кызыл жол орто мектебинин 6 классынын окуучусу. Абдымаликов Арсен, Кызылкия шаарындагы Карбышев атындагы орто мектебинин 7 классынын окуучусу. Сыйлыгыңыздар кут болсун, урматтуу мугалимдер жана окуучулар. Мен төмөнкү илимди түзүүчүлөргө гүлдесте катары тартуулайм. Бүгүнкү коңгуроонун шыңгырыгы, жүрөгүңө алчынар үмүтүңдү, самаган максатыңды жылоолобойм. Сапарың айрыбасын бүтүрүүчү, бириңдин ачып эшигин, билсемчи баарын дечүмүн. 11 жыл окуп биттим. Ошентип мектепти аттестат алып колума, албаныш түштү мойнума. Мойнума ылдыйлап баккан мектепте, алайын иш ай мойнума. Ак жол сага бүтүрүүчү.
Бул окуу жылында Лейлек райондук билим берүү бөлүмү тарабынан бир топ ийгиликтер жаралды. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, эртеңки акыркы коңгуроо салтанатыңар жогорку мыкты деңгээлде өтсүн. Келечекте жогорку окуу жайларга өтүп бир кесиптин ээси болуп, Кыргыз мамлекетибиздин экономикасына өсүп өнүгүүсүнө чоң салым кошот деп ишенемин. Урматтуу окуучулар, бүтүрүүчүлөр, ушул окуу жылында мамлекеттик сынакты эң жакшы бааларга тапшырып, алдыбыздагы жалпы республикалык тестте эң жогорку упайларга жетишип, Сүлүктүү шаарын, бир гана силердин өзүңөрдүн окуп жаткан мектебиңерде эмес, шаарыбызды кубандырат деген чоң ишенимдебиз. Мына эми коштап айтар убак келди, кең турмуш келечекти колго берди. Бир кезде жапташ балапандар, кыз бирок жигиттешет эл силерди. Агаларыбыз, эжелерибиз, урматтуу бүтүрүүчүлөр, 11 жыл мурда сиздер да бизге окшош мотурайган балдар кыздар элеңиздер. Мына эми сиздер үчүн акыркы коңгуроо кагылууга убакыт келип жетти. Ийгилик баарыңыздарга. Урматтуу мектеп окуучулары жана бүтүрүүчүлөр, ардактуу ага эжелер, сиздерди салтка айланган акыркы коңгуроо салтанаты менен Кадамжай районундагы билим берүү кызматкерлеринин атынан чын дилден куттуктаймын. Бул күн өзгөчө күн. Себеби балдарга тарбия жана терең билим берген мугалимдер үчүн да, мектепти бүтүрүп, келечекке карай талпынып жаткан бүтүрүүчүлөр үчүн да чоң салтанат. Көз алдымда кыроо чачың басканың, кыял жорук шашпай сулуу жазганың, мен балапан канат чайсам алыска, өзүң болдуң кең жол учар асманым. Мугалим, күчүм, күнүм, адилеттүү адамым. Ардактуу ага эжелер, урматтуу бүтүрүүчүлөр жана жаш достор, сиздерди Баткен райондук билим берүү бөлүмүнүн атынан өзгөчө күн болгон акыркы коңгуроо салтанаты менен куттуктайм. Окуу жылы ичинде райондун аймагында билим берүү тармагында бир топ ийгиликтерге жетишти. Мектепке чейинки билим берүү тармагы кеңейип, окуучуларыбыз, бүтүрүүчүлөрүбүз олимпиада, кароо сынактарда ар кандай ийгиликтерге жетишип, жакшы жетишкендиктерди көрсөтө алышты. Силер сиңер эми нактор сүрүүчү, сапаттарга ээ болуп төз жүрүүчү, келечекте талпынтып кадам таштап, ак жол сага алтындай бүтүрүүчү, иштен кетип миңдеген өкүнүүчү, толкунданып ашуудан сүйүнүүчү, ак мектепти аяктап олтурушкан, ак жол сага алтындай бүтүрүүчү, бул коңгуроо сиздер үчүн. Кымбаттуу бүтүрүүчүлөр, мына сиздер да 11 жыл окуп, мектептерден өз билимиңиздерди алып, чоң жолдун алдында турасыздар. Ушул жолуңуздар байсалдуу болсун. Ар бириңиздер турмуштан өз ордуңуздарды табып, Кыргызстанга салымын кошкон, Кыргызстан үчүн күйүп жанган патриот адамдардан болушуңарга мен тилектешмин. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, баарыңарды акыркы коңгуроо салтанатыңар менен Баткен шаардык билим берүү бөлүмүнүн жана билим берүү кызматкерлеринин атынан чын ыхласымдан куттуктаймын. Быйылкы окуу жылында бүтүп аткан окуучулар, силер бул тарыхта каласыңар. Алдыңардагы жалпы республикалык тестти ийгиликтүү тапшырып алгыла. Силерге ак жол каалайм, урматтуу бүтүрүүчүлөр. Мектеп турмуш болсо, анын жыргалчылыгынын ээси мугалимдер деп айтылат. Дал ошол мектеп турмушунун ысык суугуна күйүп, келечектеги алдыңкы кесибелерин тарбиялоодогу зор эмгегиңиздер үчүн сиздерге таазим. Ал эми 11 жыл бирге окуган классташтарым, сиздерге ак жол тилейм. Келечегиңер кең болуп, мекенибиздин алдыңкы уул кыздарынан болосуңар деген ойдомун. Урматтуу бүтүрүүчүлөр, бүгүнкү онлайн түрүндө өтүп жаткан акыркы коңгуроо байрамыңар менен куттуктайм. Силер мындан 11 жыл мурда алгачкы жолу мектеп босогосун аттап, биринчи мугалимиңер менен таанышкан болсоңор, мына бүгүн мектепти бүтүп чоң турмушка аттанып жатасыңар. Силер өзүңөр каалаган кесипке болуп, элге кызмат кылган мекенчил жаштардан болгула. Ак жол силерге бүтүрүүчүлөр. 11 жыл бою билим алып, билим уясынан учуп жаткан бүтүрүүчүлөргө ак жол каалайбыз. Келечекте билимин алууну улантып, жогорку билимге ээ болуу менен өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошооруна тилектешпиз. Классташ кыздар балдар, кайдадыр
Koşma